Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисінде Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадис, имам Муслим рахимахулла өзінің сахих жинағында алып келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисте, урматтуу мусулман бир туугандар, болбогон дүниелік иштер үчүн араздашып жүргөн мусулмандардын зыянын баяндайт. Алардын акыбетин баяндайт. Аларга кандайча зыян келип аткандыгын баяндайт. Барыбызга белгилүү, урматтуу мусулман бир туугандар, мусулман адам башка бир мусулман бир тууганы менен, башка бирөөлөр менен дүниелік иштерде 3 күндөн ашыкча араздашып, капалашып жүрбөшү керек. Бул адал эмес. 3 күнгө чейин мүмкүн капалыгын билдирип, капаланып, ушундай бир абалда болуусу. Бирок 3 күндөн ашыкча мүмкүн эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Айтканыбыздай, дүниелік иштер үчүн бүгүнкү күндө не деген адамдар бар да, көптөгөн адамдар бар, болбогон бир дүниелік арзыбаган нерселер үчүн капалашып, душмандашып, араздашып жүрүшөт. Жок, 3 күндөн ашыкчасына мүмкүн эмес. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол душмандыгы болуп, кечиришпей, элдешпей жүргөн адамдардын зыянын баяндайт. Айтат, ар бир жуманын 1 жана 4 күндөрү пенделердин амалдары Аллах Таалага көргөзүлөт дейт. Аллах Таалага көтөрүлүп, Аллах Таалага көргөзүлөт дейт. Ар бир 1 күнү, айтканыбыздай, ар бир жуманын жана 4 күндөрү. Анан Аллах Таала фаягфируллаху ликулли имриин ла юшрику биллахи шай'ан. Анан Аллах Таала амалдары көргөзүлгөн учурда Аллахка шерик кошпогон, ширк амалдарына түшпөгөн, ширк күнөөлөргө түшпөгөн ар бир пендесинин күнөөлөрүн кечирет дейт. Аллаху акбар. Караңыз, ширктен алыс болгон ар бир адамдын күнөөсүн кечирет деди. Бирок эмне деди? Бир адамдын күнөөсүн кечирбей турат. Кечирбейт дейт. Ал кандай адам? Айтканыбыздай, илламраан канат байнаху ва байна ахихи шахна. Башка бирөө менен эмне ортосунда душмандыгы, араздашуусу болгон адамдын күнөөсүн кечирбейт деди. Субханаллах. Караңыз. Башка бирөө менен ортосунда, айтканыбыздай, араздашуусу болгон, капалыгы, душмандыгы болгон адамды кечирбейт деп атат. Эмне деп айтат? Фаяқул утруку хадайни хатта ясталиха дейт. Ошол ортолорунда душмандыгы болгон могул 2 адамды эмне дейт? Жөн койгула, калтыргыла аларды. Качан алар элдешкенге чейин деп айтат дейт. Алардын күнөөлөрү, урматтуу мусулман бир туугандар, элдешкенге чейин кечирилбейт деп атат. Бул ошол айтканыбыздай бири-бири менен душмандашып, араздашып жүргөн адамдардын зыяны. Алар керек болсо Аллах субханаху ва тааланын кечиримине дагы жетише албай турат. Ошондуктан биз айтканыбыздай, ошол хадистерде келгендей 3 күндөн ашыкча араздашуу бул адал эмес дүйнөлүк маселелерде. Аллах сактаган болсун. Мусулман адам кечиришип, элдешип, жакшы мамиледе болгонго аракет кылуу керек.